Буга чейин Кыргыз Республикасынын баатыры, мамлекеттик ишмер Апаз Жумагуловдун портрети ынтымак ордого илингени маалым. Демилге өлкөнүн туңуч премьер-министри Апаз Жумагуловдун 90 жылдыгынын урматына аткарылды. Бирок Кыргызстан эгемендүүлүк алган жылдардан азыркы күнгө чейин өкмөт башчылыгында бир нече министрлер болду. Эмне үчүн Апаз Жумагулов деген суроолордун тегерегинде президент Садыр Жапаров Кабар маалымат агенттигинде түшүндүрмө берди. Биринчиден, Апаз Жумагулов СССРдин закалкасын алган саясий ишмер. Экинчиден, СССР чачырагандан кийин Кыргызстан жаңы түптөлө баштаганда Аскар Акаев жетектеген бийликте премьер-министрлик кызматын аркалап, эри шаркак жаңы мамлекетти түзүүгө чоң салымын кошкон адам. Ал мезгилде жаңы баш мыйзам жана ага ылайык мыйзамдар кабыл алынган, өзүбүздүн сомубуз жүгүртүүгө берилген, азыркыга чейин күчүн жоготпой турат. СССР тарай электе Кыргыз СССРдин өзүнүн мамлекеттик тили болуш керек деп кыргыз тил мыйзамын киргизишкен. Мамлекетибиз дүйнөлүк соода уюмуна мүчө болуп кирген жана башка дагы бир далай жакшы иштерди жасашкан. Үчүнчүдөн, Апаз Жумагулов таза иштеген премьер-министр болгон. Бүгүн 90 жашка чыгып олтурат. Кыргыз эл баатыры, ошондуктан ушундай чечим кабыл алынды. Ал эми башка премьер-министрлер жөнүндө жооп бербей эле коеюнчу. Капа болбойсуз, аларды да капа кылып койбойын. Россияга биз азыр биздин киндигибизде кесип элек. Мындайча айтканда туура, биз жаңы төлөлгөн бара киндиги кесип элек баладайбыз. Өлкө башынын бул жоонан кийин Апаз Жумагулов Аскар Акаевка арка жөлөк болуп, эр шаркак жакшы иштесе, демек эми ынтымак ордонун ичинде мурдагы президент Аскар Акаевдин дагы портрет илинеби? Анткени Апаз Жумагулов Аскар Акаевдин тушунда анын өкмөтүн жетектеди да деген суроо узатылды. Жок, илинбейт. Анткени Аскар Акаевичтики башкача жагдай. Мен Аскар Акаев татыктуу эмес деген пикирди айткан жокмун. Ал кишинин да жаңы Кыргызстанды түптөөдө салымы тоодой. Мен жогоруда айткан ийгиликтердин башында ошол киши турган. Бирок жашоодо табият ушундай экен. 99 жолу жакшы иштерди жасап, бир жолу жаңылсаң кечирилбейт. Аскар Акаев кайсы жерден жаңылды? Бул менин берген баам эмес, көпчүлүк элдин берген баасы. Биринчиден, приватташтыруу маселесин көзөмөлдөй албай калды. Колунда бийлиги бар ачкөз мамлекеттик кызматкерлер элдин мүлкүн талаптанып кетишти. Иштеп турган завод-фабрикаларды талкалап, станокторун чет өлкөлөргө сатышты. Экинчиден, айыл чарбасы талкаланды. Эми бул айыл чарба маселесинде Акаевдин күнөөсү жок. Анткени Акаев айыл чарбачы эмес, окумуштуу адам болгон. Айыл чарбасын талкалаган компетентсиз демагог министрдин күнөөлөсөк болот. Ал жерге Ыраматылык Жумгалбек Аманбаев сыяктуу күчтүү министрди коюш керек эле. Аскар Акаевич кадр тандоо маселесинде да жаңылды. Үчүнчүдөн, эң негизги катасы эл кубалаганга чейин жеткирбеш керек болчу. Ар бир бас өткөн президентпи, премьер-министрби, алар тарыхта калат. Бирок кылган иши боюнча калат да. Ошонун негизинде биздин президентибиз болгон Аскар Акаев да аябай чоң жетишкендиктерди кылды. Эгемендүүлүккө алып келди бизди, акча, валютабызды эркиндигине алып келди. Ушундай бир жакшы жактар аябай көп. Бирок ошол эле негизде мына президент өзү белгилегендей эле адам кылып аткан нерсесин кээ бир өзүнүн кайта кандай жоготуу же кандай бир акча менен болсо да кайра алып келе албай калат экен да кылган нерселерине. Бул деген сөз үй бүлөлүк башкаруу системасына кайтадан кирип кетиши, ошондон өзүнүн чыга албай калышы, же болбосо айылына чөйрөсүнө көз каранды болуп калгандыгы Акаевка аябай чоң минустарды, кемчиликтерди алып келди десек болот. Ошонун негизинде эл анын кылган нерселерин унуткан жок, кечире албады. Ошондуктан президенттин бул жерде мисалы үчүн көзү тирүү Апаз Жумагуловдун канча баган кызматтарды ээлеп келген, ошонун негизинде кылган нерсеси ошол президенттен кем эмес, премьер-министрлик даражада эле. Ошондой даражада турган адамдын ал жерге илиниши бул мен айтам өтө эле мындай коркунучтуу нерсе эмес. Бирок Акаевдин илиниши бул элде болгон жек көрүүнү пайда кылышы мүмкүн да. Мүмкүн. Мен аны баса белгилеп айттым. Жек көрүп, себеби аны деле жакшы көргөн адамдар, аны менен бирге иштегендер бар. Ооба иштесе болот эле, илдисе болот эле деп. Бирок азыр көпчүлүк карапайым эл бул нерсеге каршы болуп калат эле да. Мунун президенттин ал жерге сүрөтүн илишинин кереги деле жок деп ойлойм. Урматтуу депутаттар, талкуусуз эле баш тартайлыбы? Күн мурун парламентте Аскар Акаевдин экс-президент макамын кайтарып берүү боюнча комиссия түзүү тууралуу арызы талкуусуз четке кагылды. Төрага Нурланбек Шакиев бул маселе боюнча коомчулукта ар кандай пикирлер тарап жатканын айтып, жогорку кеңеш туура чечим кабыл алганын, тарых өз баасын берерин билдирди. Мына бүгүнкү кезде баарыбыз көрүп атабыз, көз карансыздыктын 34 жылында кандай биздин өлкөбүздө чоң кыйынчылыктар болду.
жакшысынан жаманы арбын болду. Мына ушуга биринчи президент катары Аскар Акаевдин күнөөсү аябай чоң. Аксы окуясы боюнча, мына мен Аксыдан шайланган депутат катары дагы айтып коеюн, биздин аксылык шайлоочулар дагы абдан буга терең тынчсыздауу менен көңүл буруп атты. Мен ойлойм, биз парламент туура чечим кабыл алдык деп. Булар жогорку кеңештин функциясына кирет да. Президент деле өзү айтып атпайбы, мен чечпейм деп айтып атпайбы. Анысыңарында мен деле баягы бул мындай тегиндей деп айта албайм, бирок раз жогорку кеңеш чечсе болду, берилбейт деген сөзгө мен кошулам. Себеби ошого жараша, ошого теге жараша мындай бир элдин арасында, жалпы журтта көптөгөн баягы терс көрүнүштөр, кан төгүүлөр жөнүндө элге сиңип кеткен да. Элдер аны унута албайт. Кыргызстанда 1991-жылы эгемендүүлүк алгандан бери 6 президент башкарды. Алардын ичинен Роза Отунбаева менен Сооронбай Жээнбеков гана экс-президент макамына ээ. Белгилей кетсек, Аскар Акаев Кыргызстанды 1990-2005 жылдар аралыгында башкарган. Ал 2005-жылы 24-марттагы төңкөрүштөн кийин бийликтен кулатылган. Акаев өлкөдөн качып Москвага кеткен, кийинчерээк кызматын тапшырган. Асел Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы.